Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Каналыбызга кош келиңиздер. Атактуу актер Скотт Эткинсонду көбүнчө Юрий Бойко деп тааныйт. Жеңилбеген Бойко Неоспоримый киносунда башкы ролунда ойногон. Юрийдин уруштарындагы чебердүүлүгүнө көбү таң калып келет. Көптөгөн элдер Юрий Бойконун чындыгында жекеме-жекеде кереметти көрсөткөн спортчу же колун олку-солку шилтей берген актербу? Ушул суроонун жообун билгиси келгендер чын го. Анда эмесе бүгүн Юрий Бойконун ойногон актердун чындыгында ким экендигин жана анын өмүрүнөн үлгү алаарлык жетишкендиктери бар экендигин айта турган болобуз. Кызыктуу көрүлүм болсун. Бардыгы түшүнүктүү болуу үчүн актердун бала кезинен баштайлы. Скотт Англиянын Сатон Холвит шаарында карапайым үй-бүлөдө дүйнөгө келген. Үй-бүлөсү ал кезде эт менен жумуш кылган. Скотт чоң агасы экөө тең өскөн. Ата-энеси Скотт менен агасына аябай жакшы караган. Уулдары толук кандуу жетилүү үчүн бар колдорунан келген жардамдарын аябаган. Скотт мектепте эмес, өзүнчө коллежде окуган. Окуп эч жартпаган. Көп убакытты уруш кинолорду көрүү менен өткөргөн. Скоттун кинодогу жакшы көргөн актерлору Джеки Чан, Брюс Ли жана Жан-Клод Ван Дам болгон. Түнү бою Джеки Чандын кинолорун көргөн Скотт сабак учурунда уктап калган окуялары да болгон. Спортко кызыккан уулдарын атасы жергиликтүү дзюдо клубуна берген. Скотт бала кезинен спортко деген өзгөчө кызыгуусунан улам ар күнүн машыгуу менен өткөрөт. Кинодогу Джеки Чан менен Ван Дамдын трюктарын кайталай берген. Атасынын гаражын өзүнүн спорт клубун кылып таштаптыр. 4 жыл дзюдо менен алышкан Скотт 14 жашында таэквондо менен алектене баштайт. Таэквондо менен 2 жыл машыккандан кийин 16 жашында кикбокс менен машыккан атайын тренер жалдап, спорт чеберчилигин өөрчүтүп салган. Ушул 16 жашында өзүнүн спорттук өнөрүн кино менен байланыштыргысы келген Скотт атайын Сатон Холвит атындагы актерлорду чыңдаган академияга түшкөн. Албетте, көбүнчө жаш балдар өмүрдө баары жакшы болот деп ойлоп, көп каталарды кетирет эмеспи? Скотт да ошол сыяктуу окууну чала була окуп, көп нерсени кетирип алган. Акыры 21 жашында диплом ала турган кезде, ал жакшы окубай, сабакты көп калтырган деп четке кагып, окугандыгына диплом бербей окуудан чыгарып салган. Проблеманы акча менен чечкен. Ал кезде ата-энесинин акчасы да жок болчу. Бул акыбалда Скотттун ордунда башка бирөө болсо, колун бир шилтеп, спорттун да өнөрүн да таштап кетип калат эле. Бирок Скотт өжөрдөнүп, өзүнүн негизги арманына жетүү үчүн спорт менен машыгууга, актерлук чеберчилигин чыңдагандыгын токтотпогон. Акыры элинде боло турган ар кинонун кастингине катыша берип 1998 жылы жолу болуп эң алгач Кооптуу аймак аттуу сериалга түшөт. Ошондон тартып Скотт жылдыздуу жылдарына акырындап жакындай баштайт. Өз элинде түрдүү сериалдар менен кинолорго түшкөн жигит 2000 жылы Кытайдын Гонконг шаарына киного түшүүгө чакырып алат. Башында Скотт кандай киного түшө тургандыгын билбеген. Кийин белгилүү болгондой, өзүнүн өмүрлүк кумирине айланган Джеки Чандын киносуна түшө тургандыгын билгенде, кубанычында чек жок болгон. Ал эң алгач Джеки Чан менен кездешкенде Шпион аттуу киносунда ойногон. Джеки Чандын киносунда өз элин өтө жакшы алып чыккан Скотту чет элдин кино студиялары биринен соң бири чакыра баштайт. Бирок көп учурда каскадер эсебинде чакырат. Ал убакыттарда Скотт канча киного түшсө да, калканы жакшы тааныбаптыр. Кээ бир кинолордо башкы ролду аткарса да таанымал болбогон эле. 2002 жылы түрмөдөгү урушууну көрсөткөн Жеңилбегендер аттуу кинодо Юрий Бойконун ролун ойногон Скотту калк жакындан таанып, өзгөчө жакшы көрө баштайт. Скоттун кино өнөрүндө эң бир мыкты чыгып, калкка кенен таанылууга себеп болгон бул кинонун 2 бирдей бөлүмү жарык көрүп үлгүргөн. Юрий Бойко болуп түрмөдөгү эрежесиз уруштун кыр-сырын көрсөткөн, анын толук сюжетин түшүндүрүүнүн кажети жок деп ойлоймун. Ал кинону ансыз да өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кинодогу Юрий Бойконун негизги каршылашы болгон боксчунун ролун ойногон Майк менен Скотт чыныгы өмүрдө өтө жакын достор болгон. Жалпы бул кинодо Юрий Бойконун ролун ойногон Скоттун
өнөрүн калкаралык кино студиясынын өзү өтө жакшы жогору баалап, ошол жылдын эң мыкты актер деген атагын берген. Ошол кинодон кийин Скоттун жылдызы жана баштайт. Дүйнөнүн түпкүр-түпкүрүнөн нече түрдүү киностудиялар кабарлашып, фильмге түшүрүүгө сунуштар толо келе баштаган. Карапайым үй-бүлөдө дүйнөгө келген Скотт акыры Аллахтын каалоосу менен өзүнүн максатына жетип, Ван Дам менен да бирге киного түшүп, бактына ээ болгон. Ал убагында мен диплом ала албай калдым. Үй-бүлөм мени окута турган акчасы болгон жок, деп өмүрдөн түңүлүп баарын таштап кеткенде, мындай жетишкендикке жетпейт эле. Ал тескерисинче тагдырдын соккусуна каршы чыга билди. Бар кыйынчылыкты жеңип, ушул жетишкендикке жетип олтурат. Бүгүнкү күндө Скотт дүйнөдөгү эң кымбат актерлордун катарына ээ болуп үлгүргөн. Ал кинонун ар бөлүгүндө ойноп көргөнү менен калк анын жекеме-жеке уруш өнөрүн көрсөткөнүн өтө жакшы каалайт. Эң таң калыштуусу, Скотт дүйнө тааныган керемет өнөрлүү актер болсо да, өтө карапайым калкында кала билген, акчасы көп болгону менен өзүнчө асман тиретип үй салбай, өзүнүн туулган жеринде ата-энесинин жанында үй салып, ошол жерде жашап жатат. Бардык туугандарына колунан келгенче жардам берген Скотт өмүрдө туугандары менен карым-катнашты жогору баалайт. Өмүрдө эң биринчи ата-энесине урмат сый көрсөтүүнү негизги максат кылып койгон. Ар бир ата-эне баласын ушундай Аллах каалап, өз күчү менен жетишкендикке жетип, кийин бардык туугандарына жардам берип, ошентип жүрүп өзү карапайым болуп калганын көргүсү келгени жашыруун эмес. Скотт актер 2011-жылы үй-бүлө куруп, өзүнө Кудай кошкон Лайза аттуу аялы менен үй-бүлө курган. Экөө азыркы убакта кыз менен уулду өстүрүп олтурган ата-эне. Мына Аллах буйруп өз эмгеги менен жетишкендикке жеткен, көптөгөн көрүүчүнүн кумирине айланган сүйүктүү актерубуз Скотт Эткинсон. Юрий Бойкабыз ушундай. Бул жерде ар ким өзүнчө сабак алсын. Өмүрдө кандай кыйынчылыкка дуушар болсоңуз да, көздөгөн максатыңызга жетүүгө эч чарчабаңыз. Өмүрдө көрүнгөн нерсени кыялдана бербей, чыныгы армандар менен чыныгы максатты кое билиңиз. Ошондо Аллах буйруса жетишкендикке жете турган болосуз. Сиздер менен баарына кызык каналы болду. Сак саламатта болуңуздар. Сиздердин көңүлүңүздөрдү ишенимдүү жарнамага бурамын. Видеону жарнамадан соң улантабыз. Эл дарыгери, жогорку деңгээлдеги психиатр, доктор Рахманов Тахиржан бардык оорулар боюнча өзүнүн дарылоо лечениясын улантууда. Бардык нерв оорулар, инсульт, невроз, артроз, артрит, кифоз, лордоз, бел, грыжа, бардык урологический оорулар жана башка ооруларды дарылайт. 20 жылдык стажы бар ишенимдүү мыкты дарыгер. Дареги Ноокен району бардык социалдык тармактардан тапсаңыздар болот. Төмөнкү номерлерге байланышып дарыгерге кайрылыңыздар. Болотбек Айдаркулов каналынан келдим десеңиздер, жакшы дарыланууңуздарга жеңилдик берет. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздерге видео жаккан болсо, албетте лайк басып, жана биздин каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.